мен Зузу Качиева Life Coach. Менің каналыма қош келдіңіз. Қуаныштамын. Бүгін бақыттың сыры 5-ші бөлік. Башталардың алдында лайк басып қойыңыздар. Себебі мен сізге жағат деп ішенемін. Комментарийді аяғында жазасыздар. Мақұл бұл? Сөйлештік бі? Дағы бір нәрсені ескеріп кетейін. 1 январда 23 жылы Аба аттуу абдан бактылуу айым аттуу менин авторлук курсум башталып жатат. Дароо шашылыш түрдө жазылып калыңыздар. Абдан аз убакыт калып атат. Бунун баасы өтө арзан. 23 жылдан баштап экесе кымбат болот мындай курстар. Курстан көптөгөн суроолоруңузга жооп аласыз жана бактылуу болуу үчүн окумуш сонун кызыктуу тапшырмаларга ээ болосуздар. Мурунку аба курстун катышуучуларынын дагы деле мен көптөгөн отзывдарын кайтарым байланыштарын алып жатам. Ошол да мени ынандырып ишендирип жатат. Бул чындап эле эң сонун курстан. Анда эмесе комментарийге болобу, WhatsApp'ка болобу, Telegram'га, Instagram'га, Direct'ке бүт жакка жазсаңыздар болот. Мен катышам деп жазыңыздар. Ал жерде мен сизге катышуу үчүн жолдорун айтамын. Эмне кылыш керек экен. Анда ошол жакта көрүшкөнчө азыр болсо темабызды уланталы. Негизинен бир ай мурун ыраазычылык билдирүү жөнүндө мен видео чыгаргам. Бул жакка кымтарып коем. Ал видеодо техника менен да бөлүшкөм. Кантип биз ыраазычылыгыбызды өстүрсөк болот. Бул өтө маанилүү. Биз буга чейин сырттагы нерседен көз каранды болуп калганбыз. Эми биз ички дүйнөбүздөн көз каранды кылабыз көп нерсени. Ошондуктан биз ошол нерсени үйрөнүшүбүз керек. Эң кызыктуусу оондун бактылуулугу боюнча изилдөөсүндө ошондо өтө кайгылуусу Россия 80-орунда турат экен, Кыргызстан болсо 64-орунда турат экен. Демек бул эмнени билдирип жатат? Кээ бирлериңиз айтышыңыз мүмкүн, албетте Кыргызстанда жашоо оор, ошондон адамдар бактылуу эмес деп. Өзбекстанда кандай деп ойлойсуз? Керек болсо Өзбекстанда бизден да Кыргызстандан да оор деп айтышат го жашоону. Бакыт бул сезим, бул ички дүйнөбүздөн чыгат. Бул сырттагы нерседен көз каранды болбош керек. Бар нерсеге ыраазы болуу бул ошол бакытты өстүрүп өндүрөт. Ошондуктан баарыбыздын эле бар нерсебиз бар, эң негизгиси жашап аткан жерибиз бар, кийип аткан кийимибиз бар, ичип аткан тамагыбыз бар. Биз мүмкүн бир чоң жаңылыш нерсе менен оюбузда алпурушуп күрөшүп жаткандырбыз. Аны биз туура деп ойлоп алгандыктан ошого жетпегендиктен улам биз бактысыз сезимге ээ боло беребиз да. Негизи максат коюунун, ага жетүүнүн эч жаман жери жок. Бирок кээде биз бар нерсени баалабай, жок нерсеге умтулуп өрүп, бар нерсени өткөрүп жүрөбүз. Ошол нерсенин рахат алганды билбей калабыз да. Ошол ойду мен сиздерге жеткиргени умтулуп жатамын. Бир окуяны айтып бергим келип атат. Мен жаш кезимде бир 20 жаштан 25 жашка чейин ушундай бир мүмкүнчүлүккө ээ болдум. Чет өлкөлүктөр менен жашаганмын. Бириси японка болчу, бириси немка болчу, дагы башка өлкөдөгүлөр менен жашагам. Ошондо биринчи жолу таң калгам. Алар ар бир кичинекей кылган нерсең үчүн ыраазы боло билишет. Ар дайым рахматты айтышат, унутуп калышпайт. Ушундан башында бир аз кыжырым келет. Ар бир нерсеге рахмат дей береби, ушул кичинекей нерсеге да рахмат дей береби депчи. Көрсө, ал мендеги проблема болчу. Мен өзүмдүн кылып аткан аракетимди орусча айтканда обесценивать, баасыз кылып береткем да. Негизи мен эгер ар бир кылган ишимди бааласам, башка адам да баалап ыраазычылык билдирет экен да. Ошондуктан ошол кезде биринчи менин тажрыйбам болгон, ошолордон үйрөнгөнмүн. Тез ар бир нерсеге кичинекей болсо дагы ыраазы боло билгенге жана ыраазычылык билдиргенге. Өзүм да кийин байкагам, мен башкаларга рахмат, ыраазычылык айтсам, кайта көп уруш укчумун да, кайта сүйүнгөн орунда адамдар урушчу да, ошого да рахмат дей бересиңби депчи.
негизи бул демек биздин культурабызда, биздин жалпы кыргыз элинде ошол нерсе жок экенин көрсөтүп турат. Тарбияга ошол нерсе кирбегенин көрсөтүп турат. Ошондуктан бул жерде ата-энелерди чакырып кетмекчимин. Ата-энелер, сураныч, сиз өзүңүздөр үлгү болуңуздар балдарыңыз үчүн. Балдарыңыздарга кичинекей кылган нерсеси үчүн да ыраазычылык билдирип, рахмат айтыңыздар. Бул эч жаман сөз эмес, жамандык эмес. Негедир кыргыз менталитетинде ата-эне баласына рахмат айтуунун кереги жок деген бир понятие бар да. Андай эмес. Ал бала чоңдордон укса, анын кылып аткан ишине ыраазычылыкты, ал чоңойгон сайын ошол тарбия менен өзү дагы ким гана болбосун, кичине боло, улуу боло, жаш боло, өз теңдүү боло, ал ар дайым ыраазы боло билген адам болот. Ыраазы боло билген адам мээсинде химикалык реакция жүрүп, ана бактылуу деген сезимди туудурат экен. Көрдүңүздөрбү? Карагылачы, канчалык маанилүү. Ошон үчүн биз жанагы бактылуу өлкөлөрдө араң 64-тө жүрөбүз. Өзбекистан андан да жогоруракта турат экен бизге караганда. Акта жашоо оор, шарт кыйын болсо дагы адамдардын сүйлөгөн сөздөрү жумшак, ар дайым жумшак сүйлөшөт, ар дайым сөзү менен болсо дагы ыраазычылык билдирип, келиңиз, кетиңиз, отуруңуз, туруңуз, жеңиз, алыңыз деп турушат да. Ошондуктан сөздөр бул чоң роль ойнойт. Коучингде да, психологияда да биз ошону көп баса белгилейбиз. Биздин сүйлөп аткан сөзүбүз, айтып аткан оюбуз ушулар чоң роль ойнойт. Позитивдүү тараптабызбы же негативдүү, сынаган тараптабызбы? Ошондуктан келгиле анда мен сиздерди чакырат элем. Ар бир нерсе өзүңүзгө биринчиден ыраазы болуңуз. Ар бир кичинекей ийгилигиңиз үчүн. Эгер сиз ыраазы боло билсеңиз, чоң ийгиликти дагы кубанычтуулук менен тосо аласыз, ыраазы болосуз. Эгер биз кичинекей нерсеге нааразы болуп же ыраазычылык билдиргенди билбесек, чоң нерсе алганда дагы биз ыраазы боло албайт экенбиз. Эң кызыктуусу, ыйык китепте дагы жаратканыбыз Кудайыбыз пайгамбарына ыраазычылык билдирген экен. Мындай карасаң, Кудай ыраазычылык билдирүүнүн кереги жок деп ойлойсуң. Ал өзү жараткан, өзү берген көп нерсени. Бирок бул дагы сонун үлгү бизге, ата-энелерге үлгү. Балдарыбыз эмне гана кылбасын бизге ыраазычылык менен кабыл алуу, баласын кылып аткан жакшылыгына, кылып аткан белегине жана башка нерселерине. Ошонун аркасынан да үй бүлөлөр түйүнү да тыгыз болот. Үй бүлө тыгыз болсо, анда коом да тыгыз болот деп бекер айтылбайт, Бул жактан алган, үйрөнгөн тажрыйбамды бөлүшкүм келип жатат. Түрктөр негизи баласы төрөлгөндөн баштап аны эркелетип чакырганы атакем дейт балага, тиги кызга болсо энекем деп эркелетишет да. Кызыктуусу ушундай да. Аннижүм же болбосо бабажум дешет да. Анан ар бир кылган нерсесине, ар бир нерсе кол менен сунуп алып келген нерсесине алар ыраазычылык билдире беришет да. Ар дайым тешеккүр эдерим аннижүм, тешеккүр эдерим бабажум деп. Анан ошондой бала, ыраазычылыкты угуп чоңойгон бала өзү дагы ыраазы боло баштайт. Көчөдөн да таанысак да, тааныбасак да бир иш кылып аткан адамга колай келсин деген сөз, бул ишилгери деген кыргызча которулат. Бири-бирине баардыгы ишилгери деп турушат. Баардыгы ыраазычылык билдирет да. Аэропорттон Москвага учканда дагы же Кыргызстанга учканда дагы аябай айырмачылыгы билинет да. Мисалы, бул жакта каяка кирсең да, каяка барсаң дагы кош келдиңиз, кантип сизге жардам бере алам, эмне кылып жардам бере алам деп сурап турушат да. Москвага барсам тым-тырс. Бир нерсе сурасаң урушуп жооп беришет. Тияка бар, бияка бар, буну кыл, тени кыл деп. Кыргызстанга келсем тым-тырс. Мен учурашып жүрөм баары менен. Мен ыраазычылык билдирип жүрөм. Мен мынтип карап коюшат, буга эмне болгон депчи. Анан ушундан улам дагы билем да канчалык ыраазы боло билүү маанилүү экенин. Мен негизи жашоомдо көп чет өлкөлүктөр менен дос болуп, чет өлкөлүктөр менен таанышып, ошонун чөйрөсүнө жүргөндүктөн көп байкайм. Чындап эле көпчүлүгү ушул элементардуу нерсени абдан жакшы колдонушат жана кылышат.
Ошондон өтүнөт элем, суранат элем, ата энелер чын-чынында азыртадан балдарыңыздарга ыраазы болгонду үйрөтүңүз. Сиз өзүңүз биринчи кезекте үлгү болуп ыраазы болуңуз. Ар бир кичинекей кылган нерсесин баалап бартаңыз. Эгер ушинтип чоңойсо, ал кийин өзүн баалап бартап чоңоет. Адам өзүн урматтап сыйлаган адам самооценкасы, өз баалуулугу туура деңгээлде болсо, ал бактылуу боло алат. Биздин өлкөлөрдө тилекке каршы Орусия болобу, Кыргызстан болобу, жана постсоветское пространство болобу, биздин баарыбызда өзүбүздү баалоо жак төмөн жакта. Ошондон ата энелер, сиздер азыр өзүңүздөр өзгөрүңүздөр жана балдарыңыздарга ошо өзгөрүүнү киргизиңиздер. Ошондон улам балдарыңыз бактылуу болушун бул ата эненин эң чоң каалоосу. Демек сиз азыртынан салым кошуп жатасыз анын чоңойгондо бактылуу болушуна. Чоң рахмат угуп жатканыңыздар үчүн, көрүп жатканыңыздар үчүн. Анда эмки көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.